Кече кечинде Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы жылдык балатынын оту жанырылды. Бул тууралуу кала мэриясынан кабарлады. Салтанаттуу иш-чарага Оштун мэри Алмаз Мамбетов жана шаар тургундары катышты. Каланын маданият башкармалыгы коноктор үчүн музыкалык программа даярдаган. Балатынын узундугу 31 метрге жетти. Муниципалитеттен аны жана аянтты жасалгалоого канча каражат кеткенин айтышкан жок. Ал эми Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы башкы балатыны кооздоого 5 миллион 687 миң сом сарпталды. Быйыл мурдагы эле балаты колдонулганы менен оюнчуктар жаңы алынган. Ошондой эле аянтка ар кандай инсталляциялар орнотулду. Бишкектин балатысынын оту бүгүн саат 19:00 жандырылды. Өспүрүм кызды сойкулукка иштетип келген аял ачыкталды. Бишкек шаарында 14 жаштагы кызды сойкулукка мажбурлап, акча таап келген аял тууралуу жактоочу Шердор Абдыкапаров билдирди. Анын айтымында 21 жаштагы тургун жактоочуга кайрылып, 2014-2015 жылдары бир аял аны сойкулукка иштетип, ошондой эле жаш жигитти зордуктады деген айып менен каралуу уюштурганын ачыктаган. Ал караланган жигит менен мамилеси болбогонун жана аны уюштурган аял аны сойкулук кылууга мажбурлап келгенин айтып берген. Анда мен 14 жашта элем. Бишкекке бир нече күнгө келип, бир аялдын колуна түшүп калдым. Ал мени алдап, өз торуна түшүрдү. Мага жакшы жумуш таап берем деп убада берген эле. Кызыгы мен анын колуна түшкөндөн баштап, жигиттердин тизмесин бере баштады. Мен ал жигиттер менен жолугушуп, жакын мамиледе болом. Андан кийин мени зордуктады деп арызданып, алардан акча талап кылам. Ошентип мен арызчыл сойкунун ролун аткарып келдим. Мен ага канча акча алып келишим керектигин күнүгө айтчу. Биз башка кыз менен жашадык, кулчулукта жүрдүк. Акча алган жокпуз деди жабырлануучу жактоочу Шердор Абдыкапаровка. Белгилегендей, аялдын аты Гүлзар Шайназарова. Бүгүн милиция аны алдамчылыкка шектелүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюму 2022 жылды тоолорду өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Тийиштүү резолюция 16 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 пленардык сессиясында кабыл алынган. Маалыматка караганда резолюциянын долбоорун караар алдында кыргыз тарапка сөз берилген. Кыргызстандын дипмиссиясы Нью-Йорктогу жогорку трибунадан 2022 жылды тоо жылы деп жарыялоо демилгесин 2021 жылдын сентябрь айында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында өлкө президенти Садыр Жапаров көтөргөнүн белгилешти. Демилге 2002 жылы Бишкекте өткөн биринчи тоо саммитинин 20 жылдыгына карата сунушталган деп айтылат маалыматта. Резолюцияда уюмга мүчө өлкөлөргө Бириккен Улуттар Уюму системасындагы уюмдарга, башка эл аралык уюмдарга менен кызыктар тараптарга, жарандык коомчулукка, жеке сектор менен илимий билим берүү тармактарына тоолордун эл аралык жылын татыктуу деңгээлде өткөрүү сунушталат. Иш-чаранын негизги максаты тоолорду өнүктүрүүнүн маанилүү экенин коомчулукка жеткирүү жана тоо экосистемасын сактоо болуп саналат. 16 декабрь күнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылындагы көчө бою жерлигинде тажик аскерлеринин катышуусунда чыр-чатак орун алган. Окуя курулуш иштерин жүргүзүп жаткан кыргыз жарандарына Тажик Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин чек арачылары келип курулуш иштерин токтотууну талап кылышкан. Чыр-чатак учурунда тажик аскер кызматкери Макаров тапанчасынан 4 жолу асманды көздөй ок аткан. Тез аранын ичинде Кыргызстандын Баткен багыты жана Тажикстандын Исфара багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп, жолугушууда Тажикстандын чек ара өкүлү чыр-чатактын орун алуусуна себепкер болгон аскер кызматкерлерине жаза колдоноорун билдирди. Учурда кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу. Жолугушууда тажик тарап туура эмес курал колдонулганын моюндарына алышкан. Себеби Кыргызстан жарандары курулуш иштерин чек ара сыгына жакын жерде эмес, көчө бою айылдын ичинде жүргүзүп жатышкан. Тажикстандын чек ара өкүлү чыр-чатактын орун алуусуна себепкер болгон аскер кызматкерлерине жаза колдоноорун билдирди. Ошондой эле тараптар бир тараптуу иликтөө иштерин жүргүзүп, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча жолугарын сүйлөштү.
Азыркы учурда кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Ысык көлгө балык уулоого барган кишилер каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 16 декабрда саат 14:30да Кажысай айылынын тургундары 73 жаштагы жана 53 жаштагы тургун балык уулоого кеткен бойдон даянсыз болуп жатканы боюнча кабар түшкөн. Бүгүн 33 куткаруучу жети Водолаз райондук ички иштер башкармалыгынын 17 кызматкери жана 33 жергиликтүү тургун издөө ишине тартылган. Анын жүрүшүндө жарандардын сөөгү суудан табылган. Куткаруучулар маркумдардын сөөгүн милицияга өткөрүп берген. Кечээ 16 декабрда Ош шаарынын Борбордук аянтындагы жаңы жылдык палаты жандырылды. Салтанатка шаар мэри Алмаз Мамбетов, тургундар жана жаштар катышты. Иш-чарада жаңы жылдык кырлар жаңырып, жаштардын бийи менен коштолду. Алдыда аянтта жарманке уюштурулуп, мында келгендер эс алып жүрүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүлөт. Эскерте кетсек, быйыл Ош шаарындагы палатынын бийиктиги 31 метрди түздү. Бардык ушул шаарыбыздын тургундарына ден соолук каалайм. Эң биринчиден азыр ушул абдан актуалдуу оорубасын биздин жашоочуларыбыз. Анан ушул жакшы маанай менен жаңы жылды тозуп, жаман нерсенин баары эски жыл менен калып, жакшы нерсенин баары кайра кийинки жылга өтсүн. Ушул баарыңарга ийгилик каалайм. Ош шаары Улуу Жибек жолдагы туристтик кызматтардын негизги провайдери болууга даяр. Шаарды башчысы Алмаз Мамбетов 2024 жылга чейин жылына туристтердин санын 100 000 адамга, туризмден түшкөн кирешени 1 миллиард сомго жеткирүүнү көздөйт. Буга байланыштуу туризмди өнүктүрүү программасы даярдалды. Бүгүн анын презентациясы коомчулукка алып чыгылды. Иш-чарага биздин чыгармачыл топ да катышып келди. Толугураак кийинки сюжетте. Ош шаары 2024 жылга чейин жылына туристтердин санын 100 000 адамга, туризмден түшкөн кирешени 1 миллиард сомго жеткирүүнү көздөйт. Буга байланыштуу туризмди өнүктүрүү программасы даярдалды. Ага ылайык кала бийлиги Ош шаарынын логотиби менен шаардын туристтик брендин өздүк фирмалык стилин иштеп чыгып кабыл алды. Мэрия бүгүн аны презентациялган иш-чарасын өткөрдү. Ошо Европаны аласызбы, Туркияны аласызбы, мисалы, ар бир туристтик лидер болгон мамлекеттердин баарынын өздөрүнүн брендтери бар. Ошол брендтер аркылуу алар өздөрүнө туристтерди чакырат, жада калса инвесторлорду чакырат да. Бүгүнкү учурда Орто Азия мамлекеттеринин ичинен жалгыз жана биринчи шаар ушул өзүнүн брендин иштеп чыкканы бул Ош шаары болду. Толук кандуу жалаң эле брендтер логотип эле эмес, фирменный стилин дагы бүт баарын тең иштелип чыгып, бүгүнкү учурда ошол туристтик программанын презентациясы, фирменный стилдин презентациясы, ошол программанын ичинде иштелип чыккан долбоорлордун презентациясы, жада калса жана промо роликтердин туристтерге Ош шаарына кантип тарта тургандай, мындай айтканда жакшы промо роликтердин баарын тең бүгүн презентация бета чыгарылат, ошонун баарын көрсөтөбүз. Ош шаарынын фирмалык өздүк стилин иштеп чыгууга ушул жылдын октябрь айында сынак жарыяланган. Ага 70тен ашуун дизайнер, Кыргызстандан сырткары Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекетинен да катышкан. Жыйынтыгында москвалык Михаил Чулиндин эмгеги тандалып алынган. Иш-чарада жеңүүчүгө кала мэри Алмаз Мамбетов 100 000 сомдук сертификат тапшырды. В начале декабря сообщили, что мой логотип прошел и победил. Декабрдын башында мен жасаган логотип конкурстан утуп чыкканын айтышты. Мен үчүн күтүлбөгөн нерсе болду. Башында ишенбей турдум. Анан бүгүнкү презентацияга чакырышты. Өтө кубанычтамын. Логотипти жасаганга баш аягы 2 жума ашык убакыт кетти. Ош мэриясы программанын алкагында 2022 жылы эл аралык туристтик иш-чараларды өткөрүүнү пландоодо. Муну менен Ош шаарынын дүйнөлүк туризм рыногунда ордун бекемдөөгө, калаада 2 күндөн ашык калуучу туристтердин агымын 100 000ге жеткирүүнү көздөйт. Бул үчүн болгон күч-аракет жумшаларын шаар башчысы Алмаз Мамбетов билдирди. Жыл сайын туристтердин санын көбөйтүү ушул жакын карада бир 24 жылга чейин ушу бир 100 000 туристке чейин күтүүнү пландаштырып атабыз. Биз эмне үчүн айтып атабыз ушу жибек жолунун провайдери деп. Бул жерде жалгыз гана Ошко келүү эмес да. Бул жерде ошол турист келип бизден ары Кыргызстанда ошол жибек жолунун жолу менен андан ары ошо Өзбекстанга өтүп кетиш керек. Же болбосо ошол Өзбекстандан келип бизге келип андан бизден ары кетет да. Бул жерде биздин Ош шаарынын мындай географиялык жайгашканы дагы ылайыктуу болуп атат да. Ушул бир Ошко келип ушул бирден бир эмес 2-3 мамлекетти дагы көрүп кеткенге. Өз сөзүндө кала мэри Мамбетов Ош шаары Улуу Жибек жолундагы туристтик кызматтардын негизги провайдери болууга даярдыгын кошумчалады. Соңунда шаардын өнүгүшүнө салым кошкон бир катар инсандарга ардак грамоталарын тапшырды.
Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.